Кыргыз Республикасынын спорттук техникалык коргонуу уюмунун Оштогу бириккен техникалык мектеби ишмердүүлүгүн улантууда. Коргонуу спорттук техникалык уюму юридикалык жак, техникалык эмес уюм болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ыктыярдык массалык өзүн өзү башкаруучу коомдук мамлекеттик бирикмеси. Учурда аталган жайда медициналык алгачкы жардам көрсөтүү да окутулат. Медицина сабагына өтө көп эмелер бүт филиалдан слушательдер келген үчүн эки кабинетти бириктирип, мына заманбап современный ушундай кабинет жасап берди агай. Мына Маникенде деле Агахан эмеси менен чогуу жакшы автошкола болгон үчүн бизге мына Маникенде келип калды. Шарттар бул автошколада бөлөк автошколага караганда көп, потому что мен бөлөк автошколада сабак берем да. И шарттарды көрүп эметкенде кадимкидей заманбап шарттар бар да бул автошколада. 1947 жылдын октябрында Ош шаарында ыктыярдуу патриоттук уюм түзүлгөн. 1976 жылдын 1-октябрында Ош автомобиль окуу жайы менен Оштогу автомектеп бириктирилген. Дасаав коомунун Оштогу автоклубунун материалдык базасы чыңдалган. Ыктыярдуу окуучуларда аскерге чейинки даярдыктар окутулуп үйрөтүлөт. Бардык аскердик патриоттуулук жана коргонуу массалык иштер календарлык план боюнча жүргүзүлүп турат. Кыргыз, орус жана өзбек мектептерден келген балдар үчүн өзүнчө бөлмөлөр, формалар бар. Патриотический клуб, кружок бар. Ошону балдарды топтоп шаардан, мектептен 10-11 класстарды топтоп 1-2 жыл ошол жерде окутабыз. 36 саат жылына. Анан жумада 1-2 жолу келебиз 1 сааттан. Балдарды ошо окутабыз, анан кийин спортивный, физкультура, турник, бег, граната, метание деген бар. Ошо бардын аскерге даярдык кылабыз да балдарды. Анан секин бияктан да жардам берет булар, права кылып берет балдарга окугандан кийинче биякача. Анан ошо кружоктор шаарда өткөн майрамдарда чыгат балдар, жардам берет. Жанагы элестерге да барабыз. Эстеликти карап, туураса балдар гүл салып, туураса кылат. Форма бар биякта. Форма бар биякта мына ОЗК общезащитный комплект деп коет, противогаз барды даяр, ошону үйрөтөбүз. Кандай гигиена, анан сабактар ОБЖ, безопасность жизнедеятельности деген сөздөрдү үйрөтөбүз. Анан кийин мына автомат сборка, разборка пландаштырып атабыз. Азыр Россиядан АКМди алат, учебный, атпайт ал. Только үйрөнөт да, сборка, разборка, автомат, мына ОЗКлар барды, ошол жерде турат. Строевой подготовка өткөрөбүз. Ошо менен жыл өтөт. Секин ар жумада топтолобуз да балдар менен алып келем. 12-15 баладай бар. Орус мектептерден бар, кыргыз мектептерден бар, өзбек мектептерден бар. Ошо жакын арадагылар келет, экөө-үчөө, бияктан шаардан 5-6 келет. Окуу процессин уюштурууда негизги курсанттарды практикалык жактан даярдоо, алардын билимин өнүктүрүү болуп саналат. Буга теориялык окуулар салым кошууга тийиш. Айдоо сабактарында ар бир курсант менен жекече мастерлердин иштөөсү каралган. Тизме боюнча бардык тоскоолдуктар менен жабдылган автодромдо практикалык айдоо жүргүзүлөт. Келип окуганына өкүнбөйм. Бул жерде аябай жакшы условиясы жакшы, мугалимдер бардыгына ыраазычылык билдирип кетем. Дасаав бул Кыргызстан боюнча эң алдыңкы автошкола деп айтсам болот. Бул жерде дагы биринчи первый помощь боюнча дагы сабак берет. Ошонусу менен айырмаланат. Окуп атабыз, мисал үчүн адамдын жүрөгү токтоп калганда кандай билебиз? Биз анын мурдуна телефон болсо, телефонду койсок, телефон экраны бууланат. Значит, ал дем алып аткан болот. Аны жан башынан жатырып коебуз. Эгерде эч дем албаса, аны жүрөгүнө ошондой жүрөк массажы жасайбыз. 30 жолу колду мындайынан түз коюп, 30 жолу басабыз. Ondan keyin 2 жолу үйлөйбүз. Bundan dem алып, ооздон беребиз. Ondan keyin аба жолдорун ачабыз. Ушинтип туруп, ачабыз. Эгер дем алып аткан болсо, жан башынан жатырып коебуз. Аба жолдору ачылат. Я пришла из России сюда. Нам порекомендовали, и я не пожалела. Тут очень хорошо. Тут очень хорошо объясняет тему. Есть все удобства. Хорошо учат, объясняют, все хорошо. Посмотрела то, что тут женщина очень хорошо учит, женщинам очень хорошо, все условия есть. И тема объясняет очень понятно, ясно. Рекомендовала всем, тут очень хорошо. Всем удачи желаю.
Спорттук техникалык коргонуу уюмунун Оштогу бириккен техникалык мектеби күнүмдүк эмгеги менен мыктыларды сактап, көбөйтүп жатат. Жаштарды аскердик патриоттук тарбия кылуу, спорттун аскердик прикладдык жана техникалык түрлөрүн өнүктүрүү маселелерин ийгиликтүү чечүүнү улантып жатат. Азыркы материальный техник базаны жакшыртышка аракет кылдык. Канча акча кошуп, мындай частный школаларга арада бар конкуренттер, ого карабастан, талыкпастан бул начальнигибиз иштеди. Виртуальный компьютерный курс бар. Бул жерге курсанттар келип, билим алышат, тест чечип, анан кийин ПДДдан полностью биздин сабактардын конспекттери бар. Ошо негизинде видеолор бар. Ошолордун баардыгын биз колдонуп иштетебиз, жаңылык киргизебиз. Эгерде башка интернетке кирип, ошо жаңылыктарды техника безопасность боюнча көрсөтөбүз. ОБД боюнча көрсөтөбүз. 50 жыл ичинде Ош ДОСААФ автомектеби 66 миңден ашуун айдоочуну даярдап, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө БТР 70 үлгүсүндөгү айдоочулар 3 ай окушат жана жылына 1000ден ашуун айдоочуларды даярдап келет. Мана бизде жаңы машиналар берди. Автодромду көрүп атасыздар, автодромдор бардыгы бар. Условиялар жакшы, студенттер вовремя келет, катышат, жакшы катышып. Bizde kamçilikler yok. Bardığı, zdaniyani көрүп атасыздар. Новый здание жаңыланды ошонго. Студенттер каждый неделя 3-4 чыгарабыз. Балдарды инструктор алиге вождениеге. Балдар хамасы жакшы катышып атат. Зданияларга караштык, жакшы аппаратуралар келип атат. Вождение алиге ар кыл керектүү нерселер алып келип атат. Biz ошо агайдан разымыз, рахмат, кама жок, жакшы. Ош ДОСААФ авто мектебинин курсанттары бул окуу жайды башкаларга да сунушташат. Анткени авто күбөлүктүн архиви сакталат. Мындан сырткары кыз келиндер үчүн да ыңгайлуу мектеп. Ayol kishilarda erkek kishi anaqasi bo'lmaydi. Ikki masalan, uyatmasdan erkek kishi kim anaqasi chiqib ketaveradi. Masalan, avtomat shu opamiz o'rgatadi. Mexanikani akalarimiz bor. Balon almashtirishni o'rgatishdi, benzin qo'yishni o'rgatishdi, suvni qatdan qo'yadi, yog'ni qatdan qo'yadi, stiklopodъемник masalan faralarni qatdan jildirib, qachon keyin 1-2 ga qachon urishi hammasini o'rgatishdi, xudoga shukr. 2011-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин отушу Остодо Сайдахметов Махмуджан Садвакасович жетекчилик кылып келет. Жыл сайын өнүгүүгө багыт алган авто мектепте тажрыйбалуу мугалимдер кызмат кылышат. Сайдахметов Махмуджан Сайтвакасович бизге и бул жерде курсанттарга аябай жакшы шарт жаратып берген. Бардык бул жерде бардык категорияда окуп аткан курсанттарга транспортный средстволарды жакшы шартын түзүп берген. Сабактардагы саат 9-дан 11-гече кечки сабактарыбыз бар. Саат 6-дан 8-гече сабактарыбыз бар. Еще дополнительно, как оказать первую помощь при ДТП деп медицинский сабактарыбыз бар. Бардык курсанттарыбызга ийгилик каалайбыз. Колдон келишинче курсанттарды жакшы окутуп, гайдан өзүнүн күчүгө право алышка биз аракет кылып жардам беребиз. Курсанттарыбызга дагы рахмат, что биздин автошколабызды тандап, келишип, окуп, үйрөнүп, өздөрү жакшы ойда келип кетип, дагы өздөрүнүн туугандарын, жакындарын, досторун алып келип, өздөрү окутушуп атат. Өзүнүн апалары, карындаштарын келип, өздөрү жакшы ойда кетишкенлиги себеп, өздөрү дагы артынан адам келип окутушуп атат. Спорттук техникалык коргонуу уюмунун Оштогу бириккен техникалык мектеби мектепке чейинки курактагы балдардын билим алуусуна шарттарды түзүп, өз бөлмөлөрүнөн орундук берип, акысыз билим берүүдө, ана атайын мугалимдер окутуп, тил билүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Рахмат ушу ДОСААФка, ДОСААФтын директору турат мына жанымда. Ушул кишиге мен ушундай мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, чоң ыраазычылыкты билдирип коеюн деп атам. Себеби бул адамдар акысыз, мен билгенче акысыз ушул помещениясын бизге ыйгарып берди. Бул жерде 3 ай
3 ай мына туранда окуп жаткан, жашап жаткан балдардын ата энелеринин балдарына ыйралган да. Себеби мына жергиликтүү болот да. Балдар 3 ай акысыз окулат. Окушат да. Орус тилин окушат, англис тилин окушат. Мына келечекте араб тилин жана корей тилин окушат. Андан кийин ментальная арифметика деген бар, эми орусча айтмакчы. Ошону окутабыз. Ушундай мен ойлойм керектүү илимдерди алып жатат балдар, билимдерди алып жатат балдар. Биздин түпкү тамырыбыз мына балдарга билим берүү. Ал эми секин бул процесс бүтүндөй Кыргызстанда болуп жатпайбы? Илим деген эмне, билим деген эмне, бул керектүү нерселер да. Келечекте балдарыбыз билимдүү болуш үчүн биз ушундай мекемелерди, ушундай окууларды, центрлерди ачып жатабыз. Ушул кишилерге чоң рахмат. Бизге кандайдыр бир срокко, кандай бир убакытка бизге мындай бекер берип жатат. Бул да өзүнчө бир жакшы нерсе да. Республиканын коргонуу спорттук техникалык уюмунда спорттун аскер техникалык бөлүмүнө көбүрөөк көңүл бурушат. Ал облустук, шаардык жана райондук окуу жайларынан турат. Жана ага мүчөлөрдүн саны 5000ден ашат. Ош шаарындагы Дареги Туран аймактык кеңеши, Төлөнов көчөсү 8. Байланыш үчүн телефон номерлери 559 27 50 50, 552 00 79 09.